Мүшөктөп ташып, төптөн тургуну 20 килограммга жакын баңгизат менен кармалды. Ысык көлдүн түп районунда жашаган жарандын үйүнөн 20 килограммга жакын баңгизаты табылды. Бул тууралуу бүгүн Ички иштер министрлигинен билдирди. Маалыматка ылайык, түп районунун аймагында Европа улутундагы жаран өз үйүндө өзгөчө ири өлчөмдөгү баңгизатын сактап, сатууну көздөп жүргөндүгү тууралуу Ички иштер министрлигинин баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматкерлери тарабынан маалымат келип түшкөн. Текшерүүдөн кийин маалымат тастыкталды. Ыкчам иликтөө иш-чараларын жүрүшүндө алынган маалымат боюнча кылмышка шектүү делип, түп районунун тургуну 1970-жылы туулган жаран экендиги аныкталган. Аталган факт боюнча кылмыш жаза кодексинин баңгизат каражаттарын жана психотроптук заттарды, алардын аналогдорун сатып өткөрүү максатында мыйзамсыз даярдоо негизинде кылмыш иши козголгон. Кылмыштуулуктун бетин ачуу максатында жарандын кылмыштуу байланыштары, баңгизаттарды сатуу каналдары жана аларды сактоочу жайлары боюнча атайын ыкчам иликтөө иш-чаралары жүргүзүлгөн. Натыйжада жарандан 7 килограмм 816 грамм марихуана алынган, ал эми үйдүн жертөлөсүн тинтүү учурунда дагы 11 килограмм 750 грамм салмактагы гашиш табылып алынган. Ошентип алынган баңгизаттын жалпы салмагы 19 килограмм 566 граммды түздү деп айтылат маалыматта. Кармалган жаран тергөө абагына киргизилгени кошумчаланды. Туркияда жер титирөөдөн каза болгондордун саны 50 миңден ашты. Туркияда жер титирөөдөн каза болгондордун саны 50.399 адамга жетти. Бул туурасында чет элдик басылмалар жазышты. Маалымдалгандай, каза болгондордун өздүгүн тактоо уланып жатат. Ал эми көз жумгандардын саны өзгөрүшү мүмкүн экени кошумчаланды. Эскерте кетсек, ушул жылдын 6 февралында Туркиянын түштүк жыгышындагы Кахраман-Мараш провинциясында күчү 7,7 балга жеткен жер титирөөлөр орун алган. Кырсык өлкөнүн 11 провинциясында жана коңшу мамлекеттерде, анын ичинде Сирияда да сезилген. Турк бийлиги жер титирөөнү кылымдын катастрофасы деп атаган. Умдем клиникасы тиш ооруларын дарылоо жана тиш салуу кызматын көрсөтөт. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы стоматологдор өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Кандай гана оор абалдагы тиш болсо да оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар. Шаары: метро Нахимовский проспект, Сивашская көчөсү 7, корпус 2, метрого жакын жайгашкан. 5 минут гана жөө басасыз. Алимент төлөбөй жүргөн 1100 атага арыз түшүп, 600-үнө издөө жарыяланды. Кыргызстанда баласына алимент төлөбөй жүргөн 1127 ата бар. Бул туурасында сот департаментинин директорунун орун басары Кубат Черикчиев парламентте билдирди. Анын айтымында 3 айдан көп убакыттан бери алимент төлөбөй жаткан үчүн арыз түшүп, ага чара колдонуу үчүн укук коргоо органдарына 511 арыз түшкөн. Аларга кылмыш жаза кодексинин 178 беренеси менен 20 миңден 50 миң сомго чейин айып салынып, 2 айдан 1 жылга чейинки мөөнөткө түзөтүү жумуштарына тартылат. Мындан сырткары алимент төлөөдөн качып жүргөн 616 жаранга издөө жарыяланган. Бул маалыматтарды 2022 жылдын жыйынтыгына карата берип жатам. Чынында мындан дагы көп болушу мүмкүн. Бар эле арыз менен кайрыла бербейт экен, деди Черикчиев. Булак Спутник Кери.